Туугандар, ассаламу алейкум. Пятерочка магазинин бүт баарыбыз эле жакшы билебиз. Бүгүн биз Новоригадагы Пятерочканын эң эле чоң бир складында турабыз. Бул жерде монтип машиналар өчүт көтөрүп, продукталарды бүт ушул жерден Москва боюнча ташыйт экен. Бүгүн бул жерде бир кыргызстандык агабыз иштейт. Ошол агабыздан келип атайын интервью алып, деги эле бул жерге кантип жумушка орношот, кантип иштесе болот, канча айлык алат, ошол жөнүндө толук маалымат билип бермекчибиз. Бул жерде могу өзүңүздөр көрүп тургандай машиналар 5 тонналык, 10 тонналык, 15-20 тонналык машиналар монтип өчүртө туруп, ушинтип заказ алып кетет экен. Ушулар боюнча азыр толук маалымат алып бермекчибиз. Андыктан видеонун аягына чейин биз менен бирге болуп туруңуздар. Туугандар, ассаламу алейкум. Тинькофф банктан сонун жаңылык. Тинькофф Black картасы эми акысыз. Тинькофф Black бул Россияда жашоо жана иштөө үчүн эң ыңгайлуу дебиттик карта. Аны менен Россиядан Кыргызстанга акча которуулар акысыз. Айрыкча Тинькофф Black менен айына 5 миллион рубльге чейин акча которуу ыңгайлуу. Эгер сиз мындай картаны сүрөттөмөдөгү шилтеме аркылуу өтүп 14 апрелге чейин тариздесеңиз, анда бул картаны түбөлүк бекер колдоно аласыз. Мындайча айтканда, тейлөө үчүн төлөөнүн кереги жок. Тинькофф Black картасын акысыз тариздөө болот. Ал үчүн россиялык жарандыктын, патенттин катталуунун кажети жок. Болгону сүрөттөмөдөгү шилтеме аркылуу өтүп, өтүнмөнү калтырыңыз. Банктын өкүлү Россия боюнча сизге ыңгайлуу жерге жеткирип берет. Ошондой эле азыр картаны жаратылыштын мындай коо сүрөттөрү менен чектелген дизайнда тариздөө мүмкүнчүлүгүңүз бар. Акысыз тариздөө жана комиссиясыз акча которуулардан сырткары картанын башка артыкчылыктары да бар. Башка карталардан же накталай акча менен эсептти толуктоо, ошондой эле айлыкты дароо бул картага алууга болот. Накталай акчаны комиссиясыз чыгаруу мүмкүндүгү. Эгер сиз 3 000 рубльдан ашык акча чыгарсаңыз, Тинькофф банкоматтарына 500 000 рубльга чейин, жана башка банкоматтарда 100 000 рубльга чейин алуу мүмкүнчүлүгү бар. Сүрөттөмөдөгү шилтеме аркылуу өтүңүз да Тинькофф Black дебиттик картасын. Ассаламу алейкум. Тимур ака, кандайсыз? Денсаулыктарыңыз жакшыбы? Чарчабай иштеп атасызбы? Так, мынакей урматтуу биздин көрөрмандар. Тимур агабыз чыкты. Мондай 5 тонналыкпы же 8 тонналыкпы машинеси. Пятерочкадан чыкты. Бул жактан заказды алып, продукталарды алып жөнөдү. Азыр Москва боюнча барып, бүт баарын көргөзүп, кантип түшүрөт, кантип иштейт, канча акча табат, ошол жөнүндө толук маалымат билип бермекчибиз туугандар. Кеттик анда, Москваны айланып жөнөдүк. Хундай дейт, Хундай менен кеттик. Бисмилла. Кеттик эми Тимур ака, айдаң. Амин. Өзүңүздү билсиңиз, тааныштыра кетсеңиз, Тимур ака. Мен өзүм атым Тимур болот. Оштон болом, Ош областы, Жапалакты районунан болом. Анан бул жерде иштегенибизге почти 1 жыл болоюн деп калды. Ошол. Анан биздики ушул 5-тонный машина. 5-тонник. Ооба. Холодильник. Холодильниги менен. Холодильник менен. Товар, продукты основной биздикичи. Пятерочка товар ташыйбыз ушундай. Эртең менен саат 5-те загрузка. Экинчиси ушундай саат 12-1-де. Ушундай болот. Эртең менен бүгүн саат канчада? 5-терде жаздыңыз окшойт. Ошондо эрте чыгасызбы ишке? Ошондой чыгабыз, эрте чыгабыз, эртең менен жүктөп. Постоянно ошондо эрте чыгасыз, жарым болуп калабыз заказ. Жок, ошондой. Эртең менен чыгып, биринчи рейсти апарып, саат 9-дарда 8-дерде магазин ачылат да. Ошол малды апарып, биринчи рейс таштап келебиз. Эми биринчи рейсте бир эле магазин болуп калат, кээде 2 болуп калат. Ишиңиз жакшы экен. Бул машинаны арендайдайсызбы же фирма береби? Бул фирма бергенде, фирманы менебиз биз. Өзү бул частный бирөөнүкү. А так фирманын атында машина. Ошондо кандай аренда сыяктуу болуп калабы же? Бизге төлөйт алар. Алар бизге төлөйт, биз только водитель. Айдаган ошол апарган рейсибизге төлөп беребиз кечи. Рейсиңизде канча аласыз ошондо? Эртең мененкисин 2,5 мың берет, абеттеңкисин 3 мың берет. Бири барып келгенде күнүнө ошондо 2 рейсте 5,5 мың төлөп берет. Эч кандай расход жок. Жок, тазасы. Жок. Бензин, соляркасы өздөрүнүн ичинен ошол. Анан өздөрү жүктөйт, өздөрү түшүрөт. Биз только ошо водитель. Жакшы. Анда Тимур агабызга жетейин,
атайын даярдап келген суроолорубузду берели. Ишара көргөзөбүз, ал кайсы жерге алып барып түшүрөт, кандай кылат, печёрочкаларды дагы бир сыра көргөзө кетсек. Эми жанагы бул жака кантип иштейт, вакансия барбы деген суроолор болуп атат да. Основной ошол вакансия бул жерге барбы данный момент, мындай водительдер кайсыл жака кайрылып ишке кирсе болот деген ушундай правасы барлар. Данный момент бизге вакансия азыр жок, бирок башка точкага бар. Башка точкага бар. Горячий линиясы барбы өстүштө? Горячий линиясы бар. Номерин мен акырында берем го. WhatsApp'тан жөнөтүп коесуз мага, жазып коелу, начальниктин өзүнүн номерин жөнөтүп коем да. Бул жака эми кантип орношуп, кандай документтер керек эми основном? Бул жерге официальный иште бардык документтер туруп кетет. СНС, ННЛден баштап регистрация, анан трудовой договор өздөрү кылып беришет. Сахарова обязательно. Медосмотрдан медкнижка сурайт. Анда сурайт. Анда да өтүп келиш керек. Анан ошол негизинде ишке орношсо болот. Бирок ишке ham сразу албайт. Сначала стажировка алат. Обязательно алат. Обязательно. Канча болот стажировкасы? Стажировка эми ар кимге ар кыл. Мисалы мен Москвада көп жылдан бери жүрөм да. Баштан жакшы айдайын дегенде, ошон үчүн мен стажировка кылбадым. Келип эле бир күн чыктым, документти көрүп алайын деп элечи. Документти көрдүм, кандай алып кандай беришти. Эртеси сразу жумушка чыккам. А так стажировка бир жумага 10 күн болот. Ошонун ичинде если жакшы үйрөнүп кетсе, анан кийин машина берет. То есть бир водитель менен кошуп берет, 10 күн жүрөт. Бесплатно жүрөт 10 күн. Бесплатно. Үйрөнөт да ошонун ичинде кандай алып барыш керек, эмне кылыш керек. Анан бизде температура режим деп коет, ошону специально курчатырды басып, температура режимин карап турасыз. Карап турушубуз керек. Ал жакта текшерип турат да. Если иштебей калса, же причина болуп калса, бизге неме кылышы мүмкүн да. Ошону карагыла деп бизге неме кылат. Биз постоянно ошол температурада кармап жүрөбүз, анан ошолдо жүрөбүз. Азырына плюс 4 деп турат. Так, иш убактысы канча болуп калат ошондо Тимур ака? Эми иште ар кандай. Кээде эртерээк бошошко аракет кылабыз. Эртең менен саат 4:30 турам мен. 4 уже 5-те загрузка да, мен 4-те чыккан болсом, 4:30 менен 4-те чыккан болсом 1 саатта келем үйдөнчү. Келип бул жерден регистрация болуп, уже 5ке машинам жүктөлүп калыш керек да. Анан 5-те чыгып кетишим керек. 5:30-6-та уже документтерим даяр болуп, уже чыгып кетем алып. Анан саат 8ге чейин ошол магазин жакыныраак территориясына барып, ошол жерде туруп турабыз. Анан 8-де уже магазин ачылганда барып товарларды сдавать этебиз да. Жана геолокацияңызды көрдүм мындай. Көп деле алыс барган жок, центрге чейин барат окшойт. Бүгүн центрде болдум, бүгүн центрде. Бүт Москва боюнча ташый бересиз бирок, каяка точка? Москва, Московская область. Кайсыл жерге берген болсо ошол жака кете беребиз. Жана эми алыс жака болуп калса, айлык ошого жараша болобу деген. Жок. Айлык мындай. Рейсин эле төлөй берет. Рейсин эле төлөйт. Бир күндө бир рейс чыгып калсаңар деле эч немеси жок. Ошол эле төлөйт. 2 рейске договор. 2 рейс обязательно болот. 2 рейс обязательно. Минимум 2 рейс. Минимум 2 рейс. Если желаниең болсо 3-чү рейске келесиң. Если эртерээк бошоп калсаң, өзүң желаниең. Өздөрү сурайт. Кел апарып бербейсиңби депчи. Бир рейс алып кете аласыңбы, чарчабадыңбы деп, Анан ого ham ошол акчаны төлөп берет. Отдельно ошо төлөп берет. Ага да 2,5 рейске берет. Ооба. Ошол акчаны кошуп төлөп берет. Эми биз күнүнө 2 рейс эле кылабыз. А так 3-чү рейске деле балдар бар иштегендерчи. Эми кээде мындай Москвада азыр бүт эле пробкада. 2 рейс кылганда уже чарчап калабыз да. Пробкада эле чарчайсың, а так жумушта эле бура эмес. Ушу машина айдаш керек. Только зарылып жүрүш керек да. Товарды алып барыш керек. Отпуск, аны муну задержкалары кандай болуп калат айлык акы? Айлык бизде задержка жок. Киргенде башында бир 15 күн болот. Анан уягында уже ар 15 күндө ала баштайт. 15 күн болот, калганы бүт вовремя берди. Бир айда 2 жол акча неме айлык чыгат. Аванс айлык. Так, азыр мындай кылайлы туугандар. Бул жактан бүт жанагындай өтмөктөрдөн өтүп атканда камералар титиреп эле бир аз неме болуп атат. Азыр бир точкага жеткенде калган суроолорду машинеге түшүп эле, машиненин жанында эле берсек, а то азыр камералар титиреп эле, кийин кадр жакшы чыкпай калышы мүмкүн. Не дедиңиз Тимур ака? Ооба. Дагы жолдон алаксытпайын. Мынакей урматтуу биздин көрөрмандар, Москванын азыр набережныйына кирип келдик. Видеодон алыстабай туруңуздар туугандар. Кызык эми башталат. Жана машина тартып келатканда, машина силкилдеп, тарак-тарак боло бергенден, камералар титирей бергенден, азыр бул жерде пломбаларын кесип, бул жерде пятерочканын грузчиктери чыгып, рохла менен бул жакка азыр ташышат экен жүктөрдү. Ага чейин бул жакта туруп алып, биз бир жарым саат, 1 сааттай бул жерде загрузка кылышат дейт. Ага чейин биз бул жакта азыр кеңири интервью алабыз.
кызыктын баары астыда экен. Биз билбеген нерсе өтө көп экен. Именно ол категория Б, С категорияда. С категорияда основном 3,5 тоннадан көбүнө тогондар. Андыктан ошол грузовойго чыгам именно С категория менен 3,5 тоннадан жогоруга иштейм дегендер көңүл буруп угуп туруңуздар. Бүгүн метро Бауманскийдебиз. Монда сонун стоматология ачылган экен туугандар. Эң эле профессиональный стоматологдор иштейт экен. Азыр кирип бул жерде эмне жумуштарды кылат, ошол жөнүндө толук маалыматты билип берсек. Жүрүңүздөр анда. Туугандар, мынакей азыр Сейдалдын стоматологиясына келдик. Стоматология боюнча бул жерде кандай кызматтарды кылат? Азыр өзү менен бир сыра сурашып, анан кийин айтып берсе. Сейдалы, ассаламу алейкум. Алейкум ассалам. Биздин жердештер менен бир сыра сурашып, анан кийин Ассаламу алейкум, кыргыз мекендештер. Биз ушу метро Бауманскийде 24 саат бою иштейбиз. Ошо запись менен карайбыз. Стоматология караштуу бүт немелер, системалар кылабыз. Брекет, имплантация, лечение зуб, удаление бар жоон кылабыз. Кыскасы стоматология тиешелүү бүт жумушту ушул жерде кыласыз. Телефон номерин, адресин видеонун астына жазып коелу. Акчасы канча болот, кайсы убакка келиш керек, кантип жазылыш керек, ошол боюнча ошол номерге кайрылса боло берет. Последний не поместился, поэтому сверху кидали. А? Давай, заезжай. Жомон, түшүрүп алгыча кичине жардамдашып карлашып коелу. Самый тяжелый балет. Да, это самый тяжелый. Подожди, сейчас вот так сделаем. На. Мыналар бир апкеде окшойт, а? Олар бир апкеде окшойт. Батпаганда үстүнө барбайт. Все. В следующий раз я их подниму. Дышка, вот они. Жумуш ушундай мына. Келдик биринчи магазинге. Биринчи магазинди айтып атабыз. Эки магазин. Өздөрү таш берет экен ал жакта. Грузчиктер ушундай өздөрү чыгып, өздөрү жүктөп. Анча жардам берип коесуз. Мынандай нерселерге жардам берип коебуз. Мына жерден кармашып коебуз. Мынакей урматтуу биздин YouTube көрүүчүлөр, биздин катталуучулар, азыр биринчи магазинге келип алып келдик. Биринчи серин чүрүп атышат. Азыр жолдо келатып, сонун кызык нерселерди айтып берди Тимур ака. Кантип жүрүш керек, кантип жүрбөш керек, деги эле могу С категорияда кайсы линияларда жүрүш керек, ошолорду бүт жакшы нерселерди айтып берди. Азыр биринчи четин суроолорду бере берейин, анан кийин өчүт менен ошондой нерселерди дагы сурап берсем. Так, өтө жакшы нерселерди айтып бердиңиз Тимур ака. Ишиңиз жакшы экен. Андай эле оор эч нерсеси жок. Эми канча жылдан бери иштеп атасыз өзүңүз бул жерде? Бул жерде иштегениме 1 жыл болуп калды почти. Именно ушул фирмада иштеп атасыз. Мурун таксиде да иштедим дедиңиз, а? Таксиде иштегенмин, анан башка грузовойдо ham жүргөнмүн. Ошол С категория менен эле? С категория менен, Б С категория менен. С категория канча тоннага чейин иштейт? С категория любой эле грузовой айдап берет. 10 тонналык да айдап берет, 15 тонналык, 20 тонналык. Уже фураларга чейин, фурага чейин. Силерге да путевой лист береби буга? Путевой лист обязательно. Жанагында тахограф, махограф. Тахограф карта С категорияда жүргөндө тахограф карта обязательно сурайт. Себеби без тахограф карта С категорияны айда албайсың. 3,5 тоннадан жогорусу уже С категорияга кирет. С категория. Ошонун негизинде ана баягы тахограф картанын негизинде тахографка салып, ошонун негизинде машинаны айдай аласың. Мынакей урматтуу биздин көрүүчүлөр, ошону бир эсиңерге тутуп койгула. Эгерде машинеңер 3,5 тоннадан ашса, обязательно тахограф путевой лист менен жүрүш керек. Если өзүң атыңда болбой фирманы билсең, ошондо сурайт. Анан өзүңдүкү болсо анда без тахограф можно. Анан жана 3,5 тоннадан ашкандар кайсы линияда обязательно жүрүш керек, кайсы линияда жүрүш керек экенин айтып коюңуз эле. Биринчи, экинчи полосада обязательно. Оң жактагы линияны биринчи, экинчи полосасында жүргөнү можно. Можно. Эми мен токтоп да түшүрөм. Азыр бул жакты неме кылып алсын?
көтөрүп түшүрүшүп жардам берип койсун. Анан Хорош. Опускаем. Сахырдын азыр салмагы 1 тонна 200ге чейин чыгып кетет дейт. 800, они просто написано. Они тонна, по-моему. Таталбай аябай кыйналды. Бүгүнчө. Ушундай сахарлар келет пачкада. 800 килограмм деп жазылган. А так андан оор. Тоннадан ашып кетет дедиңиз, 1 тонна чыгып калат да, 1 тоннадан ашып калат. А? 10 да, 8 да. Ошондой дейт, бирок өтө оор да, азыр машинанын аркасы көтөрүлдү. Кыйнал элес. Ушул өзү эле 1 тонна чыгат. Так, кайсы темага келип калдык эле? Кайсы линияда жүрүш керек, кайсы линияда жүрбөш керек? Ошо 1-2 линияда жүрүш керек. 3,5 тоннадан ашкандар С категориялар. Оң жактагы С категориядагылар. 1-2 полосада жүрүш керек. Анан обязательно тахограф менен жүрүш керек. Себеби без тахограф азыр штраф чоң да, фирмага баштагы деле салат. Анан жана пропуск айтып аттыңыз дагы. Ооба, анан жүргүлө ошо пропуск көрсөттүм. Бизге разрешение бар да. Москванын бардык жерине кирген, фирма өзү кылып берген. Ушундай разрешение пропуск менен жүрөбүз да. Бул менен бардык жерге кире беребиз. Москва боюнча. Москва боюнча кирип жүрө беребиз да. Бул жок болсо канча штраф келет дедиңиз? Менин угушум боюнча ар бир камера 3000ден 5000ге чейин ушундай деп уккам. Подряд тарта береби? Ооба. Себеби грузовой запрещен жерлерде тарта берет деп уккам. Ушундай минус жактары бар экен. Ушундай жактары бар, ошону караш керек. Ошолорду сөзгө эске алгыла, туугандар. Мондай пропуск менен 1-2 полосаны карап, чтобы Москвада жүргөндө чтобы жана көйрөлөр келгенде эле ошентип жана антип 30-40 миң штраф илинип калып, ошол жерден көп эле сынып калып эле, желаниясы качып кетип эле, водитель болуп иштебей коет деп азыр Тимур ака айтып атат да. Анан мына Москванын көп жерлеринде запрещенный знактар көп. Запрещенный знактар берген болгон. 2,5 тоннадан жогорусуна уже запрещенный знактар бар да. Ал жерде дагы мисалы ГАИ болуп калса, кармап калса, штраф жазып бериши мүмкүн да. Ошол жерлерден желательно этатрак болуп, мындай карап кириш керек да, желательно. Жок болсо анча кирип кете бересиң. Жок болсо кирип кете бериш керек. Эми азыр жок деп айта албайсың. Москванын мына көчөлөрүнүн ар бирине эле коюлган, понимаете? Анан мына центральный чоң трассаларда обязательно турат ГАИлерчи. Именно ошолор мындан бизге ошондой С категориялар кармайт. Кармап штраф жазып берет, либо сүйлөшө эле өзүнчө неме кылышат да. Сиздин гражданствоңуз барбы же Кыргызстан менен? Мен Кыргызстандын паспорту менен эле. Кыргызстандын паспорту менен, Кыргызстандын правасы менен как положено ушу фирмаларга кирип иштесе болот. Жакшы. Могу фура айдагандардын айлыгын билип берели деп бүгүн атайын ушу Тимур аканын жанына тааныштарын чакыралы дедик эле. Бүгүн жок болуп калды, а? Жок болуп калды, келишпедик. Айлыктарын билбейсиз приблизительно? Жок, аларды билбейт экен точно. Мен жанагы бул алар анан фирма менен иштешет да, бирок канча экенин точно билбейм. Эгерде ушундай фура айдагандар болсо, связга чыгып койсоңор, силерден бир интервью алып, могул Мексиканы аралап, жанагынтип качып барып, Америкалап трак айдайбыз деп бараткандар менен акчаларын салыштырып, деги эле Москвада деле ушундай фураларды айдап иштесе ошол эле акчаны табабы деген эле маселе боюнча бир аз ролик кылсак дегенбиз. Эгерде сылайчылар болсо жазып койсоңуздар жакшы болот эле. Эми кандай кыйын жактары бар? Тимур ака дагы. Кыйын жактары эми эртең менен эрте туруш керек деп ойлойм мен үчүн. Эми бардыгы деле иштейм деп келгенден кийин эртерээк туруш керек. Постоянно 5-те 5:30 турат экенсиз да? 5-те машина загрузкада да меникичи. Мен 4-те уже уйкудан туруп, уролдо болуп калышым керек да. Себеби 1 саатта жетем складкачы. 1 саатта барам, загрузка сразу уже оформление болуп, машинадан мен звонок кылышат, кой барата карайт, уже назначенный барата коюлат да машина. Жана келатып айтып калдыңыз, бир күндө максимум бир 2 же 3 заказ кылабыз. Ооба. Бир күндө. Азыр эми бүгүн эртең менен 4 болуп калды, азыр 2 болуп калды. Бир күндө эртең менен да 1 рейс болуп калышы мүмкүн, 1 эле магазин. Абеттең да 1 эле магазин болуп калат да. Эми сначала кандай бериш ояктан да, о өздөрү берет да заказдычы. Ошондой. Мындайраак жылып алат. Ошол малда машина. мисалы саат ашып барса 2-де уже мен үйдө болуп калам да. Эгерде үйдө болуп калам. Бир күндө 1 заказ болсо 2,5 миң, 2 заказ болсо 5 миң. Бизде договор 2 рейске. Минимум 2 рейс кыласыңар. Желание, не желание, күнүнө договор 2 рейстен. 2 рейстин максимум бар. Анан өздөр айтат, если заказ көп болсо 3-чү рейске келбейсиңби, заказ бар апарып бербейсиңби дешипчи.
Бирок ошол акчаны төлөп беришет. 2,5 миңди төлөп Ооба. берет. 3 рейс кылса 7,5 миң. 7,5 миң. Таза. Ооба. Тамак ашты эле өзүңөр жаныңардан алып келип Өзүбүздөн сапый жейсиң. алып алабыз, ооба. Жана может загрузка кылып неме кылып атканда. Время болот, ошол Кеңири балдар тамак тамак жеп алабыз. аласың. Кеңири. Эми гайлер көп тособуз силерде? Тоспойт деп айта албайм, бирок кам да кам. Ондой баягы таксидегидей кылбайт. Таксидегидей тоспойт карап. Но пропуск аны мунуңарды көргөндөн кийин сразу эле неме кылса керек. Ооба, өзүлөрү билет, фирманыкын билишет да. Машина Машинаны көрөт, анан фирманыкын уже пропускту билет. Ясна деп эле көп неме кылып тоспойт. Булардын документи жакшы дейт да. Могу фирмаңарда жатакана ануусу менен жок. Жок, андай нерсе жок. Андай нерсе жок. Обязательно өзүңөр неме Жатакана кылып. өз квартирасы менен жашайбыз. Анан бул эми частный бирөөнүкү эмес азыр бизче. Фирманын пятерочканын өздөрүнүн машинасы бар. Ошондо балдар машинада неме кылышат, машинаны беришет. Өздөрүнүн жатаканасы бар деп уктум. Газ немесе андай. Хостел. Ооба. Бирок кайсы жерде экен точно билбейм. Ошол өзүнүн балдар мекендештер көп ал жерде. Кайсы фирманын өзүнүн ишке кирип калса жатаканасы менен. Өзүнүкүнө кирсе ошондой, жатаканасын берет. Көп жылдан бери Москвадамы дедиңиз, а? Ооба. Но бир минус жагы ол постоянно холодильник менен жүргөн үчүн эң эле ответственный жагы ошону карап холодильникти карап жүрүш керек экен да сиздер да. Товарга жооп беришибиз керек да. Товарды постоянно бирдей температурада кармап турушубуз керек. Ичиде айнып калаткан товарлар болушу мүмкүн да. Ошон үчүн желательно холодильникти карап жүргөн дейт. Бул эми кээде өчүп калат. Мисалы кетип алсаң жолдо өзүнөн өзү өчүп калышы мүмкүн да. Колуң тийбесе деле өзүнөн өчүп калышы мүмкүн. Ошону тамызып карап, температурасын карап кой дейт. Болду ошону карайбыз. Жакшы, жакшы. Азыр эми выходной барбы сизде? Сурасаң берет. Бир күн зарайын айтып коесуң. Без выходной иштей бересиң. Калбашыңча. Чарчап алсаң иштей бер дейт. Жүргүлө азыр мыякты бир сыра дагы неме кылып берип коелу. Палетимизди салып берип коелу уланталы. Мынакей азыр дагы бир окула кетти. Ушинтип карап тура өткөз да. Үчүнчүсүн түшүрдү. Азыр дагы бир 2 палети калды. Мону эле эмнеден пультуңуз менен эле башкарып коюп управление кылабыз. Атак бул башта жок эле, жакында эле койдурдук. Баштан мына машинанын жан баштан мына менен көтөрүп түшүрөт элек. Мындай кылса көтөрөт мына. Мына кылса түшүрөт. Башта колуңуз менен бир май жерди кармабайт экенсиз да. Пульт менен эле басып. Азыр пульт менен уже бардык неме удобство оңой болуп калды да. Технологиянын өнүккөнүн карап, эмне деле туруп, басып, көтөрүп, жардамдашып бир аз эле, кармашып коебуз, менен түшүп атаң нараны өздөрү алып кетип. Жакшы, жакшы. Азыр айтып калдыңыз выходной жөнүндө. Кааласаң выходной, каалабасаң без выходной деп. По желанию болсо, бир ай болсо без выходной иштей бересиз. Без выходной иштей бересиз. Чарчабай. Мисалы, бул иште мен чарчадым деп айта албайм, мисалы. Эми оржук болбойт. Эми нервтен эле баягындай чарчап калбасак, атак пробкадан атак жакшы эле. Выходной деле бир айда бир жолу же эки жолу демей алам, дем алсам. Ишим чыйып калып, же мындай чарчап калган күндөрдө выходной алам. Атак выходной жок. Эми средний айлыгыңыз 150 миң экен да. Ооба. Эми анча-мынча жана 3 рейс кылып калабыз деп атпайсызбы? Эч кандай расход жок. Расход жок. Тамак аштан эле сырткары тамак аш деле болбосо, аркасын өздөрү коюп берет. Машинени берет, ремонтун кылып берет. Өздөрү кылат. Только айдайсыз. Даже лампочкасы күйүп калса алмаштырбайбыз. Сервиске барабыз, өздөрү алмаштырат. Айдап келип эле пультты басып коебуз, болду. Келип пультты басабыз. Мынакей урматтуу көрүүчүлөр, айта бериң. Ошондой деп көп анан ойлобосун, бирок баштага жоопкерчилик болуш керек. Нонун ичиндеги болуш керек. жанагынтип кыйшыйып калган, жыгылып калган товарларга жоопкерчилик болуш. Ошолор бүт Эми азыр мына 5 тонна деп жүктөп чыктык, 5 тоннадан оор. Себеби баягында поворотко келген резко бурсаң, аңтарлар. Машина аңтарлат, неме ичинде товарлар, товардын бити бузулат. Анан кээ бир магазинге барсаң албайт. Отказ кылып коюшу мүмкүн. Водительдер жалып калат. Ошондой жерлерге барганда расстоянияны кармап, скорость секиндетип. Эми күз ай деген өздөрү билет, түшүнөт да. Анан кээ бир жерлерге киргенде мындай жерлерге кирип калабыз, дарак-барактын тагына чыктарга. Ошондой жерлерге киргенде желательно мындай жерлер чыйылып калат да. Эhtiyatраак кылып алып качып. Ошо чыйылып жолуп калган жерлердин штрафтары барбы? Андайга болот. Эми бир жерин чипсита сүзүп алсаң болушу мүмкүн. Атак андайларга жок. Мондай мелкилерге жок. Андайларга жок. Эми боло эле тура турган нерседен эми анча-мынча болуп турат. Майла жок, киришке туура келип калат. Кээ бир жергечи. Анан ошол машинага жоопкерчилик өтө чоң, машинаны өзүң машинаңда карашың керек. Жууп тасалап дегендей. Мөйкасы деле бесплатный, өзүң барасың, өзүң жууп коет. Эми кандай десем, өзүң машинаңа караганда айдап, абайлап айдайсың, ушундай да. Жана тахограф десем мен вообще билбейт экенмин. Ал дагы бир өзүнчө водительский удостоверение болот экен, а? Ошо окшош типа. Ошондой карта болот.
Ошонун негизинде айдап аласың машинаны. А так сиз категорияны азыр мерге чыкканда эле гаят тосот, сенен ошол такабы сурайт. Кандай ошол карта? Жана путевой лист деле мындайча айтканда электронный турбайбы ал, Ал жок болсо, фирмага штраф салат да. Мен угушум боюнча бир 17 миңден 50 миңге чейин укканмын. Фирмага. Ооба. Мына урматтуу биздин көрүүчүлөр, жаман жакшы жагын бүт айттык. Бул эми 5 тоннага чейинки грузовой болду. Эгерде айта кеткендей эле, туура мингендер да болсо, бизге связга чыгып жазып койгула. Ал жөнүндө да жакшы бир толук маалымат билип, азыр вакансия боюнча өтө жанагындай востребованный видеолор болуп атат, могу акыркы видеолор турганда. Элдерге өтө керек нерсе экен. Ошого окшогон правасы бар жүрүп деле ушинтип стройкадан ар жак бер жакта иштеп жүргөндөр толтур экен, Тимур ака. Ооба. Рисковать этпей, кичине кызыгуу болсо, ошого окшогон жумуштарга кирип, сизге окшоп футболкачан, кинону көрүп коюп, музыканы коюп, Туура. ушундай. Азыр мынакей, азыр чыгарып коелу. Бул товардын жарым эле бүгүн ушул жерде калат окшойт, Кандай дейсиз? Товардын жарым эле ушул жерде калат окшойт. Ооба. Аз да 1 палеттин алабыз. Болду, калган наркка кетет. Наркыныкы 6 палет экен. Бунуку 5 палет, ошондо 11 палет болуп калабы. Өзү машина 12 палеттик да. 12 палет бар. 12 палет. Мондо. Азыр көп эле 10 палет. Бул 12 палеттик машиналар эсептелип эле. Могу темир ящикте эмне бар? Буда заморозка. Мороженое, шоколад. Ушундай нерселер. Анан еттер айныбаш үчүн заморозка тоңдуруш үчүн ушундай холодильникке салат. Отдельно экен да бул. Отдельно. Буну ачканга болбойт, азыр аяка киргенден өздөрү ачат. Себеби баягы тоңуп туруш керек да, эрип кетпей туруш керек, качество жоготпош керек. Мынакей урматтуу телекөрүүчүлөр, YouTube көрүүчүлөр, биздин катталуучулар, достор, көрдүңүздөр, Тимур акабыздын иши кандай экен. Ответственность жактарын дагы айтты, жакшы жактарын дагы айтты. Сонун бүгүн бир маек болду. Москваны чогуу айландык. Тимур ака. Ооба. Сизге чоң рахмат. Мейланда сизге ийгилик, рахмат сизге. Интервьюбузду аяктасак, да кааласа. Биздин көрүүчүлөргө болсо, калуу тилегиңиз болсо, тааныш билиштерге салам жолдоюн десеңиз. Калуу тилегеми кыргыз элибиз дайым тынч болсун. Токчулукта берекеде болсун. Эми ушул силердин ишиңерге ийгилик, ушунча келип убактыңарды бөлүп ажыратып келип тартып кеткен. Силерге дагы чоң рахмат. Мындан да жакшы видеолор чыгаргыла. Ошондо эмне дейбиз ага. Şu mekendешибизге исламга жетиши Кудайым баарыбызга насип кылсын, исламга жетип алайлы. Ушул жерде эмне тилек, эмне максат менен келген болсо бар жок, ушул максатка жетишсин. Анан ошо бара турган жерибиз Кыргызстан менен. Ошол жерге жетишти Кудайым өзү насип кылсын. Айтканыңыз келсин. Силерге дагы чоң рахмат ушинтип тартып келип, ушунчалык неме кылганыңарга. Подписчиңер көп болсун, дагы мындан да жакшы видеолор чыгаргыла. Ошол эмне дейбиз. Ушундай урматтуу телекөрүүчүлөр, эмки видеодо көрүшкөнгө чейин сак саламат болуңуздар. Саламатта калыңылар.